Сіз сотрудник болса или ушіндересіз? Сіздер сотрудниксіз, Октябрьский участковый. Все байке, хорошо. Вы албайсыз біздің участковый түшінкенді. Қызматкер ол біздің албайсыз түшінкенді. Все байке, хорошо. Сұрау. Эфирибиздин кийинки минуталарында Бишкек шаарындагы Октябрь районуна караштуу аймактык милиция бөлүмүндө иштеген кызматкерди көрсөтөбүз. Бул жаранда инспекторлор спирт ичимдигин ичип алып унаа башкарып жүргөндүгүнө шектеп, наркология борборуна алып келишкен. Окуянын өнүгүшү алдыңкы мүнөттөрдө. Хочешь, чтобы камера не снимала, пожалуйста? Будет снимать. Нет, зачем? Отдельно имеет доминанта, говорит, так. Нет, конечно, к нам отношения не имеет. Не имеет права. Она это он говорит, так. Андрей Александрович, братан, женский профиль вообще. Обращайся к этому. Все хорошо. Қачып жығылған қармайсың. Жақта водитель қашты. Вот все. Дуйте, дуйте. А я не буду быть, я же не забыл. Ну что вы делаете? А? Вы повторно будете дуть. Я не буду. Вот как? Я за рулем был? Я не буду за рулем. Посмотрите, трекер вас имеете? Я не буду. Я помню. Есть. Geçecek başkanlar değiştirmiş. Не, машина не будет. Geçecek videom var da seni YouTube'da da çıkıyor. Geçecek ben de kaçma başkanlar. Тут там хватит. Айдоочу инспекторлор менен кайма айтышып, ал тургай жөөлөшүп дагы жатты. Өзүңүздөр көрүп тургандай уюлдук телефонуна тартып жатып, кызматкерди түртпөңүз, жөөлөңүз деп дооматын артууда. Бирок инспектор аны чынында жөөлөгөн дагы, түрткөн дагы жок. Бул деген жөн гана провокациялык амал экендиги. Бул жакта турган кишилердин баарына түшүнүктүү болуп турса керек. Я следствие сейчас пойду. Байке, не мен ушул да байке. Мен сізге не жамандық болдым? Мен сізге не жамандық болдым байке? Мен сізге не жамандық болдым байке? Мен не түрт одас байке? Сіз сотрудник болса или ушіндересіз бе? Сіздер сотрудниксіз, Октябрьский участковый. Все байке, хорошо. Ұялбайсыз біздің участковый түшінкенді. Қызматкер ол біздің ұялбайсыз түшінкенді. Все байке, хорошо. Сұрау. Все, можем, да, следствие мы прошли дальше. Меня тут сотрудник кипит, можно я быстрее пройду? Да, можно, а то меня сотрудник кипит. Вот, направление, пусть сотрудник напишет. Байке, я следствие прошел, все, то, что мне надо, я прошел. Байке, я прошел, не толкайте меня, пожалуйста, можно я вас сразу? Ыйламсырап дооматын артып, инспекторларды кайра-кайра жөөлөп жатканда, чыдамы кеткен кызматкер бул жолкусун чындап түртүүгө аргасыз болгондой. Что вы пили? Я не за рулем был. Ну я же спрашиваю, за рулем вы или нет. Я не знаю, вот, что мне спросить. Айдоочунун мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү наркология борборунан анык болуп, унаасы айып короосуна киргизилип, өзүнө 17.500 сомдук айып кагазы түзүлдү. Өзү милиция кызматкери болуп туруп, мындай жоруксуз жоосундарды жазагандыгы кызык. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы азыркы тапта иш алып барып, бул кызматкерге карата чара колдонуу алдында турат. Кече 10 май күнү саат 9 чамасында Кемин районунун Кичи Кемин айылында унаа кырсыгы катталып, бир адам жаракат алган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда айылдын Бектенов көчөсүндө Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа менен Audi S4 үлгүсүндөгү автоунаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 1958-жылы туулган жаран бейтапканага жеткенде каза болгондугу тууралуу айтылууда. Каракол шаарында унаа өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, куткаруучулар кече 9 май күнү саат 19:20 чамасында Каракол шаарындагы Коёнкөзов көчөсүндө унаа токтоочу жайы күйүп жатат деген маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Каракол шаарындагы 2 өрт өчүрүүчү унаа тартылган. Ал жерден унаа токтотуучу жайы жана Infinity үлгүсүндөгү автоунаанын алды жагы күйгөн. Өрт саат 19:40 чамасында чектөөгө алынып, 20:15 толугу менен өчүрүлгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталып жатат.
Каракол шаарында жашы жетелек балдар унаа оордап, андан соң кырсыкка кабылгандыгы тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Бул фактыны Ысык көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан тастыкташты. Алардын маалыматы боюнча 6 май күнү Каракол шаардык Ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 36 жаштагы жергиликтүү тургун кайрылып, 5 майдан 6 майга караган түнү белгисиз адамдар үйүнүн токтоп турган автоунаасын мыйзамга жат түрдө ээлеп кетишкендиги тууралуу билдирген. Издөө иштеринин жүрүшүндө Ак Суу районунун Жалколот айылындагы Панорама участкасынан Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоунаа жол кырсыгына кабылгандыгы тууралуу маалым болгон. Кырсыктын кесепетинен 15, 14, 13 жаштагы өспүрүмдөр жакынкы бейтапканага жеткирилген. 9 май күнү унаа уурдоого катышкандардын бири 13 жаштагы бала аймактык бейтапканадан көз жумган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалды. Сотко чейин өндүрүш иши ачылганда тергөө иш чаралары жүрүп жатат. Ошто уурдалган малдар ээлерине кайтарылып берилди. Маалыматка ылайык Карабан райондук ички иштер бөлүмүнө Тоо Моюн айыл аймагынын 31 жаштагы тургуну 2021 жылдын 29 апрелинен 30 апрелине караган түнү үлүш жеринде байланып турган экипаж малын белгисиз жарандар уурдап кетишкендигин билдирген. Натыйжада жабырлануучу 110 000 сомдук зыянга учураган. 2 май күнү жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында кылмышка шектүүлөр кармалган. Алар Өзбекстан Республикасынын Фергена облусунун тургундары 24 жаштагы Жаран жана Ноокат районуна караштуу Ынтымак айылынын аймагынын 21 жаштагы тургуну болуп чыккан. Кармалган жарандар жазык процессуалдык кодексинин 98-беренесинин негизинде убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бүгүнкү тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарынын Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан номер 12 гараждан курал жарактын жана ок дарылардын кампасы табылды. Гаражды тинтүү учурунда 3 граната, мылтык Винчестер Мосберг 88-12 калибр, 3 танкка каршы ракета учуручу РПГ-18 Fly, 9 мм калибрдагы 85 даана ок, 10 мм калибрдагы 171 ок, 5,45 мм калибрдагы 221 даана ок, 7,62 мм калибрдагы 700 даана ок, Калашников автоматынын дүкөнү, ошондой эле 72 бычак жана 19 канжар табылып алынган. Андан тышкары 174 грамм гашиш жана 2 килограмм марихуана табылган. Тергөөчүлөр гараждагы курал жарак жана ок дарыларды мыйзамдагы уру Азиз Батукаев чогулткан деген бүтүмгө келген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 9 майда Бишкекте Профсоюзная, Кайназарова көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 5 адам ооруканага жеткирилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 10 май күнү саат 16:00 чамасында Чаткал районунда сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Сумсар айыл аймагында жамгырдын кесепетинен Шакаевтар Сумсар унаа жолунун болжол менен 10 чакырымында заправка деген сайынын жегин суу жеп, жол каттамга коркунуч жараткан. Бирок каттам жүрүп жатат. Мындан сырткары Сумсар айылындагы Сумсар орто мектебинин коргоосун суу каптаган. Айылга жарандык коргонуу комиссиясы Чаткал райондук номер 80 Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 3 куткаруучу барды. Тазалоо иштери суу азайып кургагандан кийин жүргүзүлөт. Ысык көл облусунда 10 май күнү саат 16:00 чамасында очогунда күчү 3-5 балга жеткен жер титирөө катталды. Маалыматка караганда анын күчү Тоң районунун Шорбулак, Оттук, Каратала, Карашаар, Туура суу айылдарында 2-5 балга чейин жеткен. Кырсыктан жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. 9 майда болжол менен саат 12:00 чамасында Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө улуттук хирургиялык борборуна бычактан жаракат алган адам жеткирилгендиги тууралуу билдирүү түшкөн. Ошол эле күнү болжол менен саат 11:40 чамасында Тыныбеков жана Ливанец көчөлөрүнүн кесилишинде бактын жанында бир нече эркек киши спирт ичимдиктерин ичип отурушканын аныктаган. Спирт ичимдиктерин ичкендердин көпчүлүгү уктап калышып, эки адамдын ортосунда пикир келишпестик чыккан. Кийин алардын бири экинчисине бычак менен кол салган. Бычак көкүрөгүнө жана курсагына сайылган. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча катталган. Шектүү 1966 жылы туулган жаран экени аныкталган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул сүрөттөгү жаран Кубатбек Асамудинов, 53 жашта. Ал үстүбүздөгү жылдын 22 март күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Сүрөттөгү жаранды көргөн билгендер болсо, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же экрандагы телефон номерлерге байланышып, кабарлап коюуңуздарды өтүнөбүз.